Ассаламу алейкум. Бул Ош шаарындагы Кулатов микрорайону. Бул Бекбалаев атындагы көчө. Азыркы учурда эң бир белгилүү сөздөрдүн бири снос деген сөз да. Анан ушул снос иштери канчалык деңгээлде аткарылып жатат деген суроо келет экен да. Азыр эми көпчүлүгү снос иштери алынып атса, көпчүлүгү ошол боюнча турат да. Анан дагы бир эң өкүнүчтүү жери кээ бир жерлер ошо снос деген сөздү өчүрүп коюп атышат. Буну кандай түшүнсө болот билбейм да. Мынакей бул жерлер турат. Мына жерлер алынсын деген, бул жерлерди алынсын деген эч бир иш аткарылбаптыр да бул жердечи. Мынакей турат, гараж куруп алган. Ушулар эми алынабы же ушул боюнча калып кетеби деген суроо да. Мына мисалы мына жерге снос деп жазылган, бул жер өчүрүлгөн артынанчы 1,5 метр деп. Мына жерге да тапшырма берилген болчу. Бул жерге остановкага автобустар кирет да, ошону чоңойткула, аркасындагы курулуштарды алгыла деп тапшырма берилген. Андан кийин снос деп жазылган. Бирок тилекке каршы снос деген сөздөр өчүрүлгөн да артынанчы. Мынакей. Бул жер өчүрүлгөн снос деген. Булар өчүрүлгөн. Эми ушинтип отурсак, кантип Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм да. Бул жакта Барсбектин туругу бою. Нар жагы Төлөйкөн, Барсбектин нар жагы Төлөйкөн микрорайону. Ал жакта да аябай көп мындай жазууларчы. Бирок ошол боюнча турат да. Мен азыр видеонун аягында киргизип коем алардачы. Ошол үйлөрдүн астына куруп алышкан, тозуп алышкан.